Кыргызстанда коронавирус аныкталып көз жумган 80 жаштагы бейтаптын сөөгү кечээ жерге берилди. Бул тууралуу Ош облустук штабтын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык каза болгон бейтап эркек киши болчу. Ал буга чейин Ноокат районундагы Гулистан айыл өкмөтүндө жашачу. Маркумдун сөөгү кечээ 4 апрель күнү жерге берилди. Аны туугандары жана жергиликтүү бийликтен жалпы 10дон ашпаган адам акыркы сапарга узатты. Ислам дининдеги салттык урп-адат сакталып, жууп кепиндөө иштерин дарыгерлер жүргүзгөн. Милиция кызматкерлери тарабынан коопсуздук чаралары көрүлдү, деп айтылат маалыматта. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкан кыргызстандыктардын саны 2ге жетти. 2 апрель күнү ушул эле Ноокаттын ооруканасында COVID-19 аныкталган 61 жаштагы бейтап көз жумган. Анын кант диабети оорусу бар экени айтылган болчу. Жалпысынан Кыргызстанда 147 адам коронавирусту жуктуруп, анын 9-у сакайды. Вирус аныкталган бейтаптардын арасында 9 дарыгер бар. Министрлик Сузакта каза болгон дарыгер боюнча маалымат таратты. Текшерүүдөн кийин врачтын 4 айдан бери ооруп, өз алдынча дарыланып келгени белгилүү болгон. Бейтап коронавируска да тест тапшырып, бирок анализи таза чыккан. Сузак районундагы аймактык ооруканага пневмониянын өтүшүп кеткен түрүнөн жабыркап түшкөн психиатр дарыгер 3 апрелде каза болгон. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматта үй-бүлөлүк медицина борборунда иштеген 64 жаштагы психиатр обсервация жайларына тартылган эмес. Ошондой эле үй карантинине алынгандар менен да байланышкан эмес. Дарыгер ооруканага 31 март күнү өтө оор абалда келди. Дароо реанимацияга жаткырылып, текшерүүдөн кийин дарылоонун тиешелүү түрү белгиленген. Натыйжада анын өткөн жылдын декабрь айынан бери ооруп, өз алдынча дарыланып жүргөнү белгилүү болду. Врач обсервация иштерине тартылган эмес. Ошондой эле үй карантинине алынгандар менен да байланышкан эмес. Коронавирус боюнча тесттен өтүп, жыйынтыгы анда вирус жок экени аныктаган, деп айтылат билдирүүдө. Врач 3 апрелде көз жумган. Маалыматта анын жардамга кеч кайрылганы белгиленет. Москва оорукананын курулушунда өрт чыгып, кыргызстандык көз жумганы айтылууда. Москванын жака белиндеги медициналык жайдын курулушуна 8000ге чукул жумушчу тартылган. Алардын көбү КМШ өлкөлөрүнөн барган мигранттар. Москва шаарынын Байбенке айылында коронавируска чалдыккандарга арналып курулуп жаткан инфекциялык оорукана күйүп кетти. Бул туурасында Вечерняя Москва агенттиги Россиянын өзгөчө кырдаал министринин Москвадагы башкармалыгына шилтеме берип жазды. Агенттиктин маалыматы боюнча өрт жекшембиге караган түнү болгон. Курулуш аянтчасында бир нече чатыр күйүп кеткен. Тилсиз жоо 90 чарчы метр жерди жалмаган. Өрттү 9 саат 10 мүнөттөн кийин өчүрүүгө мүмкүн болгон. Тилекке каршы окуядан бир адам каза болду, деп билдирген мекеме. Айрым россиялык ЖММКлардын маалыматы боюнча оорукананын курулушуна 6000ден 8000ге чейин жумушчу тартылган. Алардын көбү КМШ өлкөлөрүнөн барган мигранттар. Ошондой эле ал жакта 2000дей кыргызстандык эмгектенет. Маалыматтарга ылайык каза болгон адам Кыргызстандын жараны болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги кырсыктан кабардар экенин билдирип, окуя болгон жерге мекеменин өкүлдөрү чыгып кеткенин айтты. Өрт болгон жерде тез жардам кызматы иштеп, кырсыктын себеби такталып жатканы маалымдалды. Бул курулуп жаткан ооруканадан чыккан экинчи өрт. Биринчи кырсык 1 апрелде катталып, кыргызстандыктар жашаган чатырлар күйүп кеткен. Оорукана 12 мартта коронавирус тарап жаткандыгына байланыштуу салынып баштаган. Аянты 43 гектар болгон медициналык жайдын аймагына бир нече блок курулат. Москванын мэри Сергей Собянин курулуш 1 айдын ичинде бүтөөрүн убадалаган. Жетөөгүздө 10 күндөн бери изделип жаткан 17 жаштагы баланын сөөгү табылды. Өспүрүм 27 мартка караган түндөн бери дайынсыз болчу. Арыз 3 күндөн кийин, башкача айтканда 30 мартта жазылган. Жетөөгүздө 10 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 17 жаштагы баланын сөөгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап чыкты. Бул тууралуу аталган районго барган Боз Бешик айылынын башчысы билдирди. Маалыматта бала 27 мартка караган түндөн бери изделип жатканы айтылат. Ата-энеси укук коргоо органдарына 30 март күнү арыз жазып, издөө иштери башталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары баланын сөөгүн көлдөн алып чыгышты. Күч органдарына өткөрүп берилип, соттук медициналык экспертиза дайындалды, деди айыл башчы. Анын айтымында бала 6 бир туугандын улуусу болчу.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош жана Жалал Абад областтарына барып келгенден кийин 12 адам менен коронавирус инфекциясынын бар жогун аныктай турган экспресс тесттен өтүп, үй карантинине алынды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык эпидемиологиялык кырдаал начар аймактарда 2 күн болгон делегациянын бардык мүчөлөрү Бишкекке келери менен экспресс тесттен өтүп, биринен да вирус аныкталган жок. Бирок тобокелчиликтерди азайтуу максатында алар 3 күнгө үй карантинине жиберилген. Ошондой эле коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө аракеттерди координациялоо боюнча ыкчам штабка тартылган өкмөт аппаратынын кызматкерлери да экспресс тесттен өтүшкөн. Эскерте кетсек, Абылгазиев башында турган делегация түштүк тарапка 4 апрель күнү барган. Ал жактагы санитардык карантиндик посттордун ишин текшерип, инфраструктурасы менен таанышып, нөөмөттө турган аскер жана милиция кызматчылары, медиктер жана санитардык кызматкерлер менен маектешкен. Коронавирус жуктургандардын саны өсүүдө. Коңшу мамлекеттердеги абал. Дүйнөлүк статистиканы алсак, коронавирус жуктурган адамдардын саны жер жүзүндө 1 миллион 200 миңден ашты. Коңшу Казакстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 551 болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан кабарлады. Билдирмеге ылайык бейтаптардын көбү Нур-Султан жана Алматы шаарларынан. Бул өлкөдө коронавирус 6 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстанда вирус аныкталган учур 300гө чамалап калды. 25 жаран вирустан сакайып чыкса, 2 каза болду. Ал эми Россияда ооругандардын саны 5000ден ашып, 45 адам көз жумду. Кыргызстанда болсо 147 адам коронавирус жуктуруп, анын 9-у сакайды. Вирус аныкталган 2 адам көз жумду. Дүйнөлүк статистиканы алсак, коронавирус жуктурган адамдардын саны жер жүзүндө 1 миллион 200 миңден ашты. Мындай маалымат Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу изилдөө жана инженерлик борборунун сайтына жарыяланган. Тизменин сап башында АКШ турат. Аталган өлкөдө 300 миңден ашуун адам бул вирусту жуктуруп алган. Оорунун очогу аталган Кытайда коронавирусту 82 миңден ашык адам жуктуруп, 77 миңден ашууну сакайып чыккан. Бишкектеги 3 киши COVID-19 кайдан жуктурганы айтылды. 5 апрелге карата коронавирус аныкталган 2 аял менен 1 эркектин 3-өө тең вирусту өлкөдө ич ара байланыш аркылуу жуктуруп алган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, бүгүн өлкөдө коронавирус дагы 3 адамдан аныкталды. Алардын баары Бишкектен экени айтылды. Алабока райондук ооруканасынын башкы дарыгерине кызматтык ыйлыктөө жүргүзүлөт. Маалыматта оорукананын дарыгеринин кызматтык ыйлыктөө дарыгерлердин коопсуздугу боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн жүргүзүлөрү айтылат. Саламаттыкты сактоо министрлигине Алабука райондук ооруканасынын башкы дарыгерине карата кызматтык ыйлыктөө жүргүзүү боюнча тапшырма берилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Мындай чечим республикалык штабтын жыйынында кабыл алынган. Министрлиги оорукананын башкы дарыгерине карата медициналык кызматкерлердин коопсуздугу боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбагандыгы тууралуу маселени иликтеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алуу тапшырылды, деп айтылат билдирүүдө. Редакция кененирээк маалымат алуу үчүн министрликке жана өкмөткө байланышып жооп ала алган жок. Жалпысынан Кыргызстанда 147 адам коронавирус жуктуруп, анын 9-у сакайды. Вирустан оокаттык 2 улгайган адам көз жумду. Коронавирус Бишкекти түтүндөн арылттыбы? Абасы таза шаардын асмандан көрүнүшү. Бишкектеги аба кадимкидей тазарды. АРК сайтынын маалыматы боюнча Борбор калаада PM2.5 майда бөлүкчөлөрүнүн саны кыйла азайган. Автоунаадан чыккан газ абаны кирдете турган негизги себептердин бири. Коронавирустан улам жарыяланган карантинге байланыштуу кыймылга чектөө киргизилип, ал эми ары бери атайын өткөрмө кагаз менен гана жүрүүгө жол берилип калды. Анын үстүнө күн жылып, от жагуу токтоду. Бул дагы абанын тазарышына бир топ салым кошту. Үшүк жүрөт. Бир жумага карата аба ырайы. Маалыматка ылайык апта аягында өлкөнүн түштүк аймактарында үшүк жүрүшү мүмкүн. Бишкек шаарында жуманын экинчи жарымынан баштап күндүн көзү бузулат. Кыргыз гидромет агенттиги бир аптага карата аба ырайынын божомолун таратты. 6 апрелде түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы ыктымал. Ысык көл менен нарында күн ачык болот. 7 апрелде өлкө аймактарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. 8 апрелде күндүз Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан жаашы ыктымал.
9 апрелде көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, Чүй, Талас областарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жаан карга айланышы божомолдонууда. 10 апрелде түштүк аймактарда абанын температурасы төмөндөп үшүк жүрүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт.